Чүй облусунун тургуну намаз окуп жаткан адамга тапанча такап дубалга ок аткан. Чүй облусундагы мечиттердин биринде намаз окуп жаткан адамга тапанча такап дубалга 2 жолу ок чыгарган шектүү кармалды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, аталган окуя 15-июнь күнү болгон. Бул тууралуу милицияга коркутууга душар болгон 50 жаштагы ММ кабарлаган. Аталган факты Жазык кодексинин 266-беренеси бейбаштык менен катталган. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Чүй облусунун 63 жаштагы тургуну АА кармалган. Ошондой эле магазининде 6 огу бар травматикалык тапанча, 2 резина ок, 2 гелза октору бар магазин жана травматикалык тапанчанын 20 огу алынды. Ок чыгарган адам мас абалда болгон жана окуя болгон жерден качып кеткен деп айтылат маалыматта. Жогорудагы окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Жусуп Баласагын атындагы окуу жайдын Ош филиалынан пара алуу схемасы аныкталды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош филиалындагы айрым кызмат адамдары пара алууга катыштыгы бар экендиги аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Университеттин жетекчилиги окутуучулар менен биргеликте экзамендик сессияга жана мамлекеттик экзамендерге кирүүгө уруксаат алуу үчүн чет элдик студенттерден пара алууга схемасын түзүп алышкан. Муну менен эл аралык коомчулуктун алдында мамлекеттик университеттердин беделин түшүргөнү аныкталды деп билдирет УКМКдан. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тойканаларга иш-чара өткөрүүнү убактылуу токтотуу сунушталууда. Ош шаарында коронавирус боюнча абал курчуганына байланыштуу 1-июлдан тартып тойканаларда иш-чара өткөрүүгө убактылуу тыюу салуу сунушу берилди. Бул тууралуу 18 майда мэриядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, азыр ресторандардын ээлери менен кийинки айга буйртма албоо тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. 8-июнда Ош шаары COVID-19 боюнча кызыл зонага киргизилген. Тажик ЖМКлары Головнойдон суу график менен берилет. Баткен районундагы Головной суу бөлүштүрүүчү жайындагы суу убагы менен берилет. Бул тууралуу Спутник Тажикстан жазып чыкты. Алардын маалыматында Баткен жана Согди облусунун жетекчилери жолугушуп, суу маселесин талкуулашкан. Анда Головной жана Хожо Барыккан суу бөлүштүрүүчү жайларындагы суу убагында берилип турары макулдашылды. Азырынча суу канча пайызы кайсы өлкөгө кетери аныкталган жок, дейт тажик журналисттери. Кыргызстандын суу чарба департаментинин билдирүүсүндө суу бөлүштүрүү боюнча жаңы макулдашуу болгон жок. Аталган суулар боюнча түзүлгөн келишим бар. Ошого ылайык график менен суу берилип турат, деди мекеменин башчысы Алмаз Сокоев. Садыр Жапаров Тору-Карт көзөмөл өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18-июнда Нарын облусуна иш сапары менен барып, Тору-Карт көзөмөл өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Бул туурасында президенттик аппараттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда жүктөрдү өткөрүү тартиби, анын ичинде радиациялык, порталдык, мониторалдык иши жүктөрдү инспекциялык тыкыр текшерүүдөн өткөрүүсүнө мүмкүндүк берген. Эсепке алынбай калган товарларды өткөрүп жиберүү, тобокелдигин жокко чыгарган автоматташтырылган инспектордук текшерүү комплекси көрсөтүлдү. Өтүп жаткан жүк жана унаалар боюнча бардык маалыматтар бажы базасында 10 жыл бою сакталып турат. Бүгүнкү күндө товарларды ташуу бирдиктүү алгоритмге ылайык ишке ашырылып, коронавирус пандемиясы шартында зарыл болгон дезинфекциялык чараларды колдонуу менен жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Бишкек балыкчы поезди жүрө баштады. Бүгүн 18-июндан тартып Бишкектен балыкчы шаарына каттаган поезд жүрө баштады. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда, жол кире мурдагы жылдагыдан өзгөргөн жок. Чоңдорго билет баасы 69 сом, 5-10 жаштагы балдарга 34 сом. Жума, ишемби жана жекшемби күндөрү Бишкектен саат таңкы 7-де чыккан поезд балыкчыга түшкө маал саат 12-де жетет. Кайра артка кечки саат 17-15-те чыгып Бишкекке саат 22-де келет.
ДССУ аялдарга ичимдик ичүүгө тыюу салууну сунуштады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аялдарга ичимдик ичүүгө тыюу салууну сунуштайт. Бул тууралуу ичимдик менен күрөшүү боюнча 2022-2023 жылга карата башкы пландын долбоорунда айтылат. Анда калк арасында спирт ичимдиктерин зыяндуулугу тууралуу маалымдоо иштерин жүргүзүү зарылдыгы айтылат. Айрыкча балдар кош бойлуу аялдарга көңүл бөлүү зарылдыгы белгиленет. Кош бойлуу кезинде спирт ичимдиктерин ичүү баланын саламаттыгына терс таасирин тийгизип, эненин психологиялык абалына таасир берери маалымдалат. Саламаттыкты сактоо уюмунун пикиринде аялдарга спирт ичимдиктеринен толук баш тартуу жакшы тандоо болоорун айтышат.